Курсан Саттарович, айтсаңыздар, ошол каражат жагынан өзгөрүүлөр болобу, чыгымдар көбөйөбү, азаябы бюджеттен? Азыркы учурда, урматтуу Эльвира Жыргалбековна, азыркы учурда болбойт, каралган жок. Бирок кезеги келгенде сөзсүз каралат бул каражат маселеси. Кайсыл жактан техникалык жабдыктарды жаңыртуу боюнча, дагы башка кийим кечелери боюнча бул суроолор болот. Учуру келгенде. То есть пока билбейсиңер да, азаябы көбөйөбү? Жок, бул боюнча да. Азыркы учурда бүгүнкү күндө талап кылынбайт. Бүгүнкү учурда. Ошондой эле келип жатат, расходу. Анда айтсаңыздар, ошондо аскерлерибиздин, ошол аскерлердин статусу жогорулайбы же төмөндөйбү? Бул боюнча, статус боюнча мен жогоруда дагы айтып кеттим. Мен түшүнүмчө төмөндөйт. Туурабы? Төмөндөбөйт, бирдей эле болот. Жок, жаңы жетекчиси отурбай ошол жооп берсинчи. Төмөндөйбү? Эки статуска ээ болот. Бул аскердик кызмат статусу боюнча, ал эми кызмат өтөөсү боюнча ички иштер органдарынын милдеттерин аткарууда ички иштер органдарынын кызматынын статусу жайылтылат. Төмөндөйбү же жогорулайбы? Жакшыртылат. Анан дагы бир суроо, ушул энелер эмеси уюму бар го, ошо аскерлерибиздин энелеричи. Акыркы 5 жылда канча суицид, өзүнө өзү кол салуулар канча болду эле аскерлердин арасында? Бул боюнча биз аскер кызматында эми гана бул мыйзам кабыл алып берсеңер, ички аскерлер өттү, ошондо бизде призыв болгондон кийин неме болот, а менде кошумча маалымат жок экен. Бул башка. Ошондо себептери кандай, анан буну кандай профилактика кыласыздар деген суроо да? Бул боюнча коргоо министрлигине биз жазуу иретинде берели, башка министрликке карайт да. А сиздин оюңуз боюнча бул суицидтер эмнеге болуп жатат? Бул боюнча массалык маалымат каражаты чыккандар ар кандай жагдайлар болгон да. Мен азыр ошон үчүн мен ойлойм жазуу иретинде туура болот деген ойдомун. То есть причиналарын, себептерин жакшы билбейсиздер сиз? Себеби башка министрликке караштуу да бул. Эми вы все-таки в силовых ведомств барыңар эле да? Ошондой профилактика кандай, жаңы килтеген составты алып атасыңар өзүңөргөчү, кайрып алып атасыңар. Кандай профилактика кыласыздар? Башка мекемеге мен азыр сын пикир айтсам туура эмес болуп калат да, урматтуу Эльмира. Ошондуктан жагдайын толук кандуу билип туруп, анан жазуу иретинде беребиз. Мен ойлойм, жакында бир күндүн ичинде сизге жазуу иретинде биз жөнөтөбүз. Сөзсүз. Макул, рахмат.